2 жылдай мэрлик кызматты аркалаган Кулматов кетери менен коомчулукта кийинки кала башчысы ким болот деген суроонун айланасында кызуу талкуу болууда. Социалдык түйүндөрдө айрымдар Өмүрбек Бабановду, укук коргоочу Калича Омаралиеваны жана жарандык активист Айбек Баратовдун талапкерлигин айтышат. Ал арада Буршайко мэрди шайлоо күнүн 27 февралга белгиледи. Бирок азырынча талапкерлердин аты жөнү атала элек. У нас в городском кеңеше 4 фракции. Жергиликтүү шаардык кеңеште 4 фракция бар. Алар КСДПК, Республика, Атамекен жана Замандаш. Ар бир фракция өзүнүн мэрликке талапкерин кое алат. Бирок азырынча бир да партия талапкерин кое элек. Эгер 27 февралда шайлоо болсо, алар 5 күндүн ичинде талапкердин аты жөнүн айтышы зарыл. Должны выдвинуть уже кандидата, либо премьер-министр выдвигает кандидата. Ошол эле маалда жаш активисттер мэрди кала тургундары өздөрү шайлаш керектигин айтышууда. Тилекке каршы азыркы учурда ошо бир нече шаардык кеңештин депутаттары гана, анан кийин бийлик тарабынан гана тандалып келет, ким мэр болуп келип жаткандыгы. Бул учурда ал мэрлер чындап эле элдин алдында кандайдыр бир жоопкерчилиги абдан төмөн болуп калып атат да. Анан өзгөчө мэрлер ошол шайлоолор жакындаганда гана иш жасап, же шайлоолор жакындаганда гана иштеринен кетип калышат. Анан бул учурда элдер алардан талап кылууга дагы мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калып атат. Ошол эле учурда бул мэрлер кандайдыр бир бийликтин гана сөзүн сүйлөп, бийликтин гана үнүн угуп, элдин үнүн укпай калган учурлар бар. Андыктан албетте менин оюмча өзгөчө мындай чоң шаарларда мэрлерди элдердин өздөрү тандаганы жакшы. Талап боюнча шаар башчы болуу үчүн жогорку билимдүү, муниципалдык мекемелерде иштөөнүн көзүн билген, кылмыш жоопкерчилигине тартылбаган, башка өлкөнүн жарандыгы болбогон адам керек. 11 каналы кийинки келе турган мэр ким болушу керектигин шаардыктардын өздөрүнөн да сурап көрдү. Алардын көбү чарбачыл жетекчинин келиши эң башкысы экенин айтышууда. Билбейт экенмин мен. Эми элди караган ушундай киши келсе жакшы эле болот. Бабанов болсо деп ойлогон. Может, Дастана Байкешева? Но он же депутат, Дастана Байкешева говорила. Потому что он, хотя и... Мне кажется, он один из лучших депутатов, и он в основном работает именно с молодежью.